Бишкек мэриясында Мустафа Кемаль Ататүрк атындагы Сейилбактын аймагында жайгашкан объектилердин маселеси боюнча мекемелер аралык жыйын өттү. Жыйынга мэр Айбек Жунушалиев, архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин директору Нурдан Орунтаев жана тиешелүү кызматтардын жетекчилери катышты. Кеңеш менен жыйынтыгы боюнча Борбор калаанын башчысы тиешелүү кызматтардын жетекчилерине суд органдарына доо арыз менен кайрылууну, Ататүрк паркынын аймагын Бишкек шаардык мамлекеттик администрациясынын 1992-жылдын 25-июнундагы 225 токтоо менен бекитилген чек аралардагы парктын жер участоктарын кайтаруу иштерине даярдоо боюнча чараларды көрүүнү тапшырды. Эске сала кетсек, мурда курулушка бөлүнгөн 43 гектар жер парктын аймагына кайтарылышы керек. Парктын аймагындагы объектилерди демонтаждоо жана бузуу иштери 2024-жылдын 20-майына пландаштырылган. Жамалбек Ырсалиев Бишкек шаарынын вице-мэри болуп дайындалды. Тиешелүү буйрукка мэр Айбек Жунушалиев 13-майда кол койгонун мэриянын басма сөз кызматы билдирди. Ал буга чейин Бишкек жылуулук энерго коммуналдык ишканасынын директору болуп иштеп келаткан. Жамалбек Ырсалиев 2020-жылдын ноябрь айында Бишкек шаарынын вице-мэри болуп кызматка келип, 2021-жылдын июнунда биринчи вице-мэрликке дайындалган. Кийин 1-май районунун акими болуп иштеп, 2022-жылы март айында кайра вице-мэр болгон. Бишкекте курал колдонулган мушташка байланыштуу 9 киши кармалды. Бул тууралуу Ленин райондук милициясынан кабарлады. Маалыматка караганда 13-майда шаардын Жаш гвардия жана Фрунзе көчөлөрүнүн кесилишинде мушташ болуп, ок атылгандай добуштар болгону тууралуу маалымат түшкөн. Бул факты кылмыш жаза кодексинин бейбаштык беренеси менен кылмыш иши козголуп, шектүүлөр кармалды. Алардын улусу 35, кичүүсү 17 жашта. Кармоо учурунда мушташка ок атылган тапанча алынып, экспертиза дайындалды. Баткен облусу боюнча 2024-жылдын 4 айында республикалык бюджеттин эсебинен жалпысынан бюджеттер аралык трансферттер 155,8 миллион сом өлчөмүндө каржыланган. Мындан тышкары Баткен облусунун жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын электр энергиясына кеткен чыгымдарды каржылоого республикалык бюджеттен 5,9 миллион сом бөлүнүп берилди. Ошондой эле министрлер кабинетинин тескемесине ылайык 1 миллион сом каржыланды. Алабука районунун Келт айланды облустун аксы Алабука жана Чаткал районунун калкын тейлөө мүмкүнчүлүгү бар Заманбап Бакыт медициналык борбору ишке берилди. Заманбап жабдыктар менен камсыздалган медициналык борбор 2 жыл аралыгында курулуп, анда хирургия, терапия, гинекология бөлүмдөрү, диагностикалык борбор жана компьютердик томография аппараттары орнотулган. Мекеме Medical Trade жоопкерчилиги чектелген коому тарабынан курулуп, жергиликтүү бийлик тарабынан жер аянты бөлүнүп берилген. Мындан сырткары алдыдагы убакытта ооруканага баруучу жолго асфальт ал үчүн облустук өнүктүрүү фонду тарабынан 4,5 миллион сом акча каражаты бөлүнгөн. Ата мекендик спорт оору жоготууга учурады. Кыргыз ССРнин 12 жолку жана студенттер арасында ССРдин 2 жолку чемпиону, көптөгөн эл аралык мелдештердин жеңүүчүсү, маданиятка эмгек сиңирген ишмер, ССРдин эмгек сиңирген машыктыруучусу Руслан Искенов мезгилсиз дүйнөдөн кайтты. Руслан Искенов 1940-жылы Уш шаарында төрөлгөн, Нарын шаарынын Токтогул атындагы орто мектебин аяктаган. Ал өмүрүн спортко арнап 1993-жылы Кыргыз Республикасынын дене тарбия жана спорт жүйрөсүндөгү зор салымы үчүн Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер наамы ыйгарылган. 1997-жылы даңк медали менен сыйланган. Бишкекте 1 жылдык гүлдөрдү отургузуу иштери уланууда. Муниципалитеттен билдиришкендей, учурда гүлзарларга Тагета, Агератум, Сальвия жана Циния сыяктуу гүлдөр отургузулууда. Быйыл клумбанын дизайны толугу менен жаңыланып, 1 жылдык гүлдөрдүн 30дан ашык түрүн түзмөкчү. Көп жылдык гүлдөрдөн айырмаланып, 1 жылдык гүлдөр көпөлөктөрдү араларды гүлзарга тартып, алда канча укмуштуудай гүлдөшөт. Тез өсүшүнө байланыштуу алар кооздоо үчүн колдонулат.